Президент Садыр Жапаров Japan Dix Япониялык компаниясынын башкарма мүчөсү Сожи Сузукини кабыл алды. Минералдык ресурстарды жана жер казынасын пайдалануу жаатында инвестициялык кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Мамлекет башчысы Кыргызстан минералдык ресурстарга бай өлкө экенин жана дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн келген инвесторлор тоо кен тармагында иштеп жатканын белгиледи. Анын айтымында тоо кен тармагына инвестицияларды тартуу Кыргызстан үчүн маанилүү маселелердин бири болуп саналат. Ошондуктан өлкө жетекчилигинин инвесторлордун ичине тоскоол болгондор жоопко тартылат. Ошондой эле инвесторлордун укуктары жана мүлкү максималдуу корголот деген так позициясы бар. Ошол эле учурда технологияларды колдонуу менен пайдалуу кендерди касап коопсуздукту толук камсыз кылуу зарыл. Садыр Жапаров белгилегендей, бүгүнкү күндө Кыргызстан калкка жеткиликтүү жана сапаттуу кызматтарды көрсөтүү үчүн зарыл шарттарды түзүүнү максат кылып санариптештирүүгө өзгөчө маани берүүдө. Мындан тышкары президент санариптик компетенттүүлүктү жогорулатуу, билим берүү, саламаттык сактоо, айыл чарбасын санариптештирүү, электрондук коммерцияны жана жогорку технологияларды өнүктүрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди белгиледи. Буга байланыштуу ал Япония менен түрдүү багытта тыгыз кызматташууга, анын заманбап технологияларды колдонууга, алдыңкы тажрыйбасын өздөштүрүүгө кызыктар экендигин билдирди. Өз кезегинде япониялык компаниянын башкарма мүчөсү Сожи Сузуки санариптик технологияларды өнүктүрүү Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр үчүн абдан маанилүү экенин айтты. Тоо кен казуу иштеринде жер казынасын акылдуу пайдалануу деп аталган жаңы системаны киргизүү, башкаруу процесстери кыйла оптималдаштырууга жана өндүрүш чыгымдарын төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк түзөт, ошондой эле көзөмөлдү күчөтөт. Сожи Сузуки жасалма интеллект, блокчейн жана киберкоопсуздук элементтерин колдонуу керектигин, бул инвесторлор үчүн өзгөчө маанилүү критерий болуп саналаарына токтолду. Ал дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө ушул сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча компаниянын чоң тажрыйбасын белгилеп, бул багытта өнүктүрүүдө Кыргызстанга жардам берүүгө даяр экендигин билдирди. Жолугушуунун аягында президент инвесторлор үчүн Кыргызстандын эшиги ар дайым ачык экендигин белгилеп, Сожи Сузукини башка долбоорлорго дагы инвестициялоого чакырды.